Бүгін жарым финалдық ойын өтіп, анан финалға шығат. Ушул жарым финалдық ойында Чүй облысы мен Талас облысының көкбөрістері беттешіп, 5-1 есебінде ұтышқа ие болгонун сіздерге таныштырып, репортажда баяндадық. Эми азыр саналуу убакыттардан кийин, минуталардан кийин финалдык беттеште ойын жүрөт. Жарым финалдык беттеште финалга чыгыш үчүн. Анда Ош облысы менен Ысык Көл облусунун чабандестери көкбөрүшөрү беттешмекчи. Азыр мына ошол оюндун жүрүшүнө сиздер менен биз баарыбыздан күбө болобуз. Анткени жарым финалдык беттеште кайсыл команда ийгиликке ээ болсо, алар финалдык оюнга чыгышат. Азырынча мына бирөө белгилүү болуп калды. Чүй облусунун көкбөрүчөлөрү финалдык оюнга чыгат. Жогоруда сиздер көргөндөй, алар таластарды 5-1 есебинде утушту. Эми Ош облусу менен Ысык Көл облусунун чабандестери беттешет. Алардын кимиси утса, финалдык оюнга катышат. Ысык Көл облусунун жана Ош облусунун чабандестери аянтка келатат. Кызыгы ушул жерде ат жөнүндө кеп кылуу дегеле түгөнгүс маселеде, түгөнгүс пикир. Биз жогоруда айтып өткөндөй көрүп отурдук, абдан кызыктуу оюндар болду. Ат жаныбар мына Кыргыз элинде белгилүү болгондой Манастын аты Аккула, Курманбектин аты Телтору, жана башка толгон аттар бар. Сарала, Манас эпосундагы белгилүү адамдардын аты. Деги койчу ат адамдын канаты менен ат жалында ойногон жигиттер деп бекерине элибиз айтпайт. Биздин Кыргыз элинде бул 1000 жылдар бою ат менен, жылкы менен өмүр кечирип жаткан Кыргыз эли мына ушундай дат алуучуларда атайын оюн зоокторду уюштуруу менен чет өлкөгө да таанылып келебиз. Мына бул ат оюндарды көкбөрүнү көрүп отуруп бир нерсе эске түшөт. Замандарга адамдыгын таптаган чалкар пейил кыргызыма мактанам, 1000 жылдарга сактагандай манасын, 1000 жылдарга журтчулугун сактаган деп Жоло Мамытов бекеринен жазган эместер. Анткени 1000 жылдар бою кыргыз журтчулугу барында алар ат оюндарындагы таштабай өзү менен кошо ала келет. Азоолорду күнүн баштап, азоолорду токуштан, тоодо жашап зор турмушка окушкан, учуп чыккан жылдыз болуп түнкүсүн аттарынын туягынан отучкан деп акын жолун бекеринен ырга салбагандыр. Мына биздин кыргыздын жигиттерине бир чети сыймыктанасың. Ат жалында ойноп, ат жалында бир дагы сүрдөп койбостон, корк койбостон жанагындай мыкты улуттук оюндарды турмушта алып келе жатат. Жашоодо даңазалап келе жатат. Мына Ысык Көл облусунун оюнчулары, күйөрмандар алдына келишип, алар ушу батал өтөт. Ош облусунун оюнчулары да келди. Мына Ош облусунун оюнчулары дагы бул жерде келип күйөрмандардан бат алып кетишти. Азыр саналуу минуталардан кийин оюн борбордук аянтта башталат. Эки команданын оюнчулары даяр болсо, азыр бул жерде калыстар белги берет. Кайсыл учурда баштарын азыр кеңешип турушат. Кетти оюн. Мына кызыл кочкул түстөгү формада Ош облусунуку, ал эми көк формадагылар Ысык Көл облусунун чабандестери. Айгышкан кармашчу деген жерден башталды. 11 номердагы Ош облусунун чабандеси Турдугул Абдрахманов. Турдугул Абдрахмановду тайгазанга жакындатпай, анын атаандаштары мүмкүнчүлүк бербей жатат. Мана кырчылдашкан Таймаш. Кырчылдашкан Таймаш Турдугул Абдрахманов дале улакты бербей, оюн сыртынан чыгып кетти аянттын. Ошондуктан кайрадан айып
аянтчасында ойын улантылат. Ана, мен урматтуу телеөрүүчүлөр сиздерге ушул учурдан пайдаланып туруп тааныштыра кетейин. Ысык Көл облусунун оюнчулары төмөндөгүдөй курамда майданга чыгышкан. Биринчи номерде Акбар Иманбеков, экинчи номерде Болот уулу Азим, үчүнчү номерде Талантбек уулу Ержан, төртүнчү номерде Айбек Сапарбаев, бешинчи номерде Кайырбек Ишенбеков, алтынчы номерде Эрмек уулу Бек, жетинчи номерде Бекзат Асанов, сегизинчи номерде Жаныш Кушчубаев, тогузунчу номерде Курманбек уулу Жаныбек, онунчу номерде Абдыш уулу Урмат, 11-ci номерде Кайдыбаев Жанболот, 12-ci номерде Айып уулу Тилек. Команданын капитаны Ниязов Талайбек. Мана эми дагы да Тайгазанга жакындоонун караңыздар, упай болобу, улак Тайгазанга түшөбү? Мына билим намыс менен Тайгазанга жакындап келет, бирок кимдир бирөөнүн аты жыгылып да калды. Oyun toktotuldu. Ben Oş облусунун курама командасын тааныштырайын. Көкбөр боюнча биринчи номерде Улан Таштанбеков, команданын капитаны, экинчи номерде Кулуев, үчүнчү номерде Жыйнал уулу Жеңиш, төртүнчү номерде Тынчтыкбек Токтомаматов, бешинчи номерде Кыял Айтбаев, жетинчи номерде Жаныбек Каримов, сегизинчи номерде Нуртилек Абдыкалык уулу Нуртилек, 9-cı номерде Жыргал Абдылдаев, 10-cı номерде Баяман Ниязов. Манадагы Тайгазанын алдындагы Таймаш өтө курч мүнөздө баратат. Ал эми 11-ci номерде Турдугул Абдырахманов, 12-ci номерде Орунбек уулу Рамазан. Кана кайсыл азамат, кайсыл команданын көкбөстөрү ушул жерде жеңишти алып кетет. Көк формада Ысык-Көл облусунун чабандестери, ал эми кызыл кочкул формада Ош облусунун чабандестери. Эми калыстар тобу азыр оюнду Айып оюнчасынан баштоого багыт берди окшойт. Мына ошондуктан азыр күйөрмандар Ошто күн бүркөлүп, жамгыр жаайын деп булуттар салаңдап турган учур. Биз ат майданын четинде туруп өзүбүздүн репортажды сизге тартып отурабыз. Бирок күн бүркө ошондой болсо дагы Көкбөрү таласында күн абдан ысык. Оюнчулардын деми, алардын кайраты эч адамды үчтө койбойт. Кайра көрөрмандар да өзүнө тартып темеле демиңизге дем коштурат. Мына 2-ci номердеги Көл Ысык-Көл облусунун чабандеси Болот уулу Азим. Баса Азим дагы эң бир көрүнүктүү чабандестерден. Анын бул спорт тармагында көп жылдан бери ойноп келаткандыгы атаандаштарына, күйөрмандарга маалым. Азиз 2-ci номерде Болот уулу Азим. Караңыз. Азимди ар тараптан тосуп атышат. Сол тараптан, оң тараптан. Бирок кандай болгон күндө дагы ачылды. Мына 1-0 эсебинде Ысык-Көл облусунун Улакчары алдыга чыкты. 2-ci номердеги Болот уулу Азим эсепти ачты. Азыр ортодон оюн башталат. Бирок ошондой болсо дагы кызыктуу оюн али алдыда. Эми гана эсеп ачылды. Мына эми борбордук аянттан белги берилүүдө. Оюн башталмакчы.
Mana қараңға қарай жерден иліп кетіп кетелекте атандаштары келіп аға жол бербеді. Шынында қарап отырсаңыз біреуге қамшы тиіп кетпегей деп ойлайсыз, бірақ қандай болғанда дағы ат ең қанты өңкес ана кетті азамат. Мына Ош облысының чабандесі баратат. 3-ші номерде ай таштай албай қалды. 3-ші номердегі чабандес Ош облысының жиналулы жеңіш бір топ әрекеттерді жасады, бірақ натыжа болбоду. Атандаштар анын тайгазанга жолотпой ага таштоого мүмкүнчүлүк бербеди. Эсеп 1-0 Ысык-Көл облусунун чабандестери алдыда. Азыр айып аянтчасында кайрадан оюн улантылат, анткени оюн эрежеси бузулмакчы. Калыстар Шербаев, Асылбек, Алмаз Чотов, Токтарбек Ажыгуловтар. Бул жерде бир топ оюн эрежесин так сактоого көкпөрүчүлөрдү чакырып, өздөрүнүн тийиштүү пикир сунуштарын айтып жатат. Канткен күнү дагы оюндун так өз эрежесинин негизинде өткөнү жакшы. Ай баянчасында оюн башлады азыр. Get мына Азамат 10-чы номердеги Абдышулу Урмат 10-чы номерде. Абдышулу Нурмат Ысык-Көл облусунун чабандеси. Оюнду азыр ай баянчасынан баштоо керек болуп турат. Мына таймашта 1-чи номердеги Улан Таштанбеков жана 8-чи номердеги Жаныш Конушбаев. Жаныштын минген аты Золотой деп аталат экен. Ар бир аттын өзүнүн кайманадагы аттары бар бул жерде. Мана 8-чи номердеги Жаныш Конушбаев жерден улак деңип атат, болгонда кал сол тарабына, сол капталга такымга басуунун аракетинде. Анын атандаштары азыр Жанышты курчоого алып тайгазанга жакындатты, жакындаган менен натыйжа болбоду. Мына эми бир нерсе болобу? Жок, оюн ат жаныбар туруп кетет. Төрт туягы туурап туруп кетти. Элде кеп бар го. Ат үстүндө жыгылган кишине аттын жалы тосот дейт. Кайрадан эле тайгазанын жанында жерден улакты алып кетүүнүн аракетинде таймаш жүрүп жатат. Бул жерде дагы 3-чү номердеги Талантбек уулу Эржан аты менен жыгылды, бирок эчтеке жаракат алуулар болгон жок. Азаматтар, тайгазандын четиндеги таймаш. Таштай алабы? Таштай албайбы? Мана намыс. Мана беттес. 3-чү номердеги жеңиш
Ош облысының Чавандес Жиеналы жеңіштің қолынан шығып кетті. Улақ жерге түсіп қалды. Бұл көкпөр ойынын қарап отырып, қызығып таңғалып ойға болбайды. Әрбір ойыншының өзінше шықмасы, өзінше формасы, өзінше жалпы жөнін айтқанда стилі деп қоямыз ба, өзінше жүрген бағыты, ат жаудағы ықмалардағы әрбірінікі бір-бірін оқшайды. Ал эми мындай сырын чабандестер бири-биринин ыкмаларындағы жақсы түшүнүп калышты. Анткени бир жума бою Ош шаарындагы Төлөкөн ат майданында Кыргыз Республикасынын улак тартыш боюнча чемпионаты жүрүп жатат. Чемпионат Кыргызстандын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналып өтүүдө. Азыр сиздер көрүп жаткан Ысык Көл обласы менен Ош обласынын ортосундагы жарым финалдык беттешүү. Ушул беттеште ким жеңишке болсо, алар финалга чыгып 3 ноябрь күнү финалда Чүй обласынын командасы менен беттешет. Экинчи номердеги Болот Азим алды эле, бирок анын атандасы 7 номердеги Жанибек Каримов дароо улак тартып алууга жетишти. Чынында эки команданын оюнчулары абдан бири-биринен калбаган чабандестер экен. Караңыздарчы, кандай абал болбосун алар учурду пайдалана калышат. Жанибек Азамат бул жерде күйөрмөндөрдүн дагы бүйүрүңүз жаткан учур. Жанибек Каримов областын чабандестер командасында бир топ тажрыйбалуу, бир топ машыккан кыракы оюнчулардын бири. Чабандестер аны жакшы билишет, жакшы таанышат. 6 номердеги Жоодар дагы кыйын жигит. Мына биз жогоруда белгилеп өткөндөй, бир жума бою Ош шаарындагы Төлөкөн айылындагы ат майданында Кыргыз Республикасынын көкпөр боюнча чемпионаты жүрүп жатат. Ушул Төлөкөн айылындагы ат майданынын атына Айтматовдун Жаныбарым Гүлсары чыгармасындагы белгилүү жылкы Гүлсарын атын коюп койсо деген дагы ой бар. Бирок аны мезгил учур өзү көрсөтөт го. Мына экинчи номердеги көлдүк оюнчу Болот уулу Азим жана 7 номердеги Жанибек Каримовдун таймаштары. Булар бирин-бирин аңдып турушат. Кай жагынан келип ким алып илип кетет, ким жерден улакты тартып кетет. Мына эми 11 номердеги Ош облусунун көкпөрчүсү Турдугул Абдырахманов түштү. Аттын күчү дагы бул жер чоңрол ойнойт. Экинчи Болот Азим уулу 8 номердеги тартырып жиберди. Атаандашына азыр Оштар ушул жерде Тайгазанга жакындатпады. Oyun erежеси бузулуп, майдандан көкпөрчүлөр чыгып кетишти. Азыр эми мына айып аянтчасында улантылат. Ойбой, тарт Азамат. Ана Тайгазанга жакынданда бул жерде кыл чайнашкан таймаш. Караңыздар, кыл чайнашкан кайнаш кармаш.
Мен бұл жерде тұрып өзімді аралашып кеткім келгендей болып тұрады. Бірақ сіздерге ушул репортажды баяндап отырып, Ош облысының чабандасы Албет Азамат улак жақындатпады. Жақындатпады. Биринен сала бир өздөрүнүн ыкмасына келет. Кайрадан айландырып калды. Эми бирок экинчи номердеги Кулуевди анын атаандаштары бир топ арт жагынан, капталынан, сол жагынан, оң жагынан улак жерге түшүп калды. Азамат, түшүп калбады. Улан Таштанбеков калып баратып, жерге улак түшүп кетти. Эми көл 10 номердеги жигит Абдышулу Урмат кандай аттын туягы жерге тийбей баратат. Аттын туягы кач. Оюн эрежеси бузулду. Oyuncular майдандан чыгып кетишти. Эми айып аянтынан oyun башталат. Oyunду улантышат. Себеби улакчылар азыр майдандын чегинен чыгып кетишти. Мына биринчи бөлүк жарым финалдык беттеши Ысыкөл облусу менен Ош облусунун чабандастары беттешип атат. Жарым финалдык беттешүүнүн биринчи бөлүгүндө Ысыкөл облусунун чабандастары 1-0 эсебинде алдыда баратат. Ысыкөлдөрдүн пайдасында. Ал эми Оштуктар Ош облусунун чабандастары эсепти теңей алабы? Теңеш керек. Албетте теңеш керек. Анткени булардын дагы дымагы, булардын дагы оюнда ыкмасы, намызы жеңишке жетүүгө бүт аракетин курчутууда. Экинчи номердеги мына Болот уулу Азимди караңыз. Аты дагы, өзү дагы атаандашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербей турган учуру. Бирок анын атаандашы 7 номердеги Жанибек Каримов дагы эч кандай ат өзү эле тосуп турат. Арт жагы менен дагы капталдан келсе дагы ат жаныбарды караңыз. Бирок канткен күндө дагы былкылдабай алып тосуп турат. Анын ордуна 8 номердеги Конушбаев Жаныш келди. Конушбаев Жаныш 8 номерде, ал эми 3 номерде Оштон областынын чабандасы Жеңиш. 8 номерде көлдүк оюнчу Жаныш Конушбаев. Гол илешпей калды. Гол илешпей. Бирок чында Жаныштын аты бир топ кубаттуу күчтүү экени билинип турат. Жаныш такымга басты 8 номерде. Таягазанды көздөй баратат. Канткен күндө дагы анын атаандашы дагы Мана урматтуу көрөрмандар, Ош облусунун жана Ысыкөл облусунун чабандастарынын ортосундагы жарым финалдык беттешүүнүн биринчи бөлүгү аяктады.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргыз Республикасынын көкпөр боюнча чемпионатын Ош шаарында Төлөкөн айынан алып көрсөтүүбүздү улантып жатабыз. Азыр жарым финалдык беттешүүдө Ош облусу менен Ысык Көл облусунун көкпөрчүлөрү беттешип жатат. Биринчи бөлүктө 0-1 эсебинде Ысык Көлдөр алдыга чыккан. Мына азырдагы 9-номерде Чавендес көрүп турасыздар. Ушу көрсөтүүнүн жүрүшүндө сиздерге маалым болгондой, азыр бир гана нерсе бар. Ким жарым финалда утушка ээ болсо, финалга ошол команда чыгат. Ал эми мурунку бөлүктө сиздер жакшы билгендей, Чүй облусунун Чавендестери Талас облусунун көкпөрчүлөрүн жеңип, алар финалга чыкты. Чүй облусунун көкпөрчүлөрү. Ал эми бул беттеште Ош менен Ысык Көл облусунун облустарынын Чавендестери беттешип жатат. Азырынча экинчи бөлүк 0-1 эсебинде Ысык Көл облусунун Чавендестери алды. Мына таймаш тартыш кызыгуулантууда. Эки азамат Ош облусунун Чавендеси менен Ысык Көл облусунун Чавендеси тартышат. 11-ci номердеги Оштук жигит Турдукул Абдырахманов жана анын атаандашы Ысык Көл облусунун Чавендесте бош келбей. Ойбой, ана тартыш. Ана тартыш. 3-ci номердеги Ысык Көл облусунун Чавендеси. Эки кыз тартышып атышты. Бул жактан келген Чавендестер дагы экөөнү ажыратып жиберди окшойт. Оюн майдан сыртынан чыгып кетти. Эреже бузулду. Эми айып аянтчасынан башталат. Мына азыр ошол айып аянтчасынан башталат оюн. Дагы эле жанагында жерден улакты ким тартып кетет? 8-ci номерде Көлдүк Чавендес менен Ош облусунун 7-ci номердеги Чавендеси. Бул жерде Жанышбек Каримов. Сегинчи номердеги Чүйлүк Чавендес улакты такымга басып жатат. Шашпай, астедил. Так, эми ал багыт алыш керек. Бирок анын атаандашы дагы оң келбейт. Кетти 8-ci номердеги Жаныш Конушбаев. Бирок анын алдын тороп Тайказанга жакындатпоо менен жолдо токтотуп калышты. Атаандаштары мына да кетти. Караңыз. Мына 6-ci номердеги Ош облусунун убакчысы кандай болуп кетти. Калыстар бул жерде оюндун эрежесин бузгандыгы үчүн оюн токтотот. Калыстар Асылбек Шерибаев, Алмаз Чотов, Токторбек Ажыгуловдор бул оюндун жүрүшүндө ар бир эрежени так сактоо керектигин белгилешүүдө. Анткени оюндун маданиятын дагы сактап, көрүүчүлөргө мыкты, татыктуу мелдешти, беттешти арноо керек. Азыр айып аянтчасында кайрадан жерден улакты тартыш башталат. 3-cü номердеги Талантбек уулу Ержан Ысык Көл облусунун, ал эми 7-ci номердеги Ош облусунун Чавендеси Жанибек Каримов. Ержан кандай кыймыл жасайт? Атаандашы Жанибек дагы көз ирмем ганы
бошқа кетірбей қарап талдап тұрған жері 3-ші номердегі Ержан жетпеді. Ай. Біраз қалды. Түшіп кетті қолынан. Ар жағына түшкелі де. Анда бол. Ал тақым қоса болғаннан тартып алшы қиын болып кетті. 7-ші номердегі Жаныбек Каримов. Ош облысының чабандесі. 3-ші номердегі Ержан өкі тарсыздық қызу ұлантыды. Ержан тақымға басы болған ұлақты. Ағырауыстан Жаныбек Каримов тағы бош келбей. Бүттетін бағыттап тарсыздық күшетіді. Бұл ыңғайсы жағынан келіп тұрады. Ержан тақымға басып бұлақты. Улам өзінің позициясын бекемдеді. Әлеме 7-ші номердегі Жаныбек Каримов. Мына емі қайрадан көпшілік талашқан таймаш башталды. Тайғазандың төгірегінде. Тайғазанды тегіректеп, бұлар улақты таштап боғы әрекет қылшуда. Майдандан ойыншылар чегіп кетті, дереже бұзылды. Азырема айып баянчасынан қайрадан ойын ұлантылады. 8-ші номердегі Үскөл облысының чабандесі Жаныш Қонышбаев. Атандашы Ош облысының чабандесі 11-ші номерде Тордықұл Абдырахманов. Екеуіні талаштырып, қалғандары бір-бірін аңдып, бір-бірін көзөмөлдөдө. Жаныбек ешқандай жол отпоунун аракетинде кылыстар келип кылдат ойунун жүрүшүн жаныш алып кетти. Тайғазанға қарай бағыт алуда коргоочулар бекем турушуп Жаныбекти омурулуп эч кандай Тайғазанга жакындатуунун аракетинде. Қана. Ойбой, мындай учурда Тайғазанга улактын түшүшү дагы кандай болот? Қандай кетет? Ойын майдан таласынан сыртқа чегип кетти. Эреже бузулду. Айып аянтчасынан башталмакчы. Мына азыр улакты таштап, ушул жерден жерден улакты эңип алыш үчүн эки чабандес майданға түшөт, сызыкчанын ичинде. Бул жерде аттын күчтүүлүгү, анын оюнду билүүсү дагы чоң көрсөткүч. 2-ші номердагы Болот уулу Ажынын аты чынында үлкөнү тең. Ай Азамат. 4-ші номердегі Тырыштык Токтомаматов.
Тыныштык Токтомаматов 4 номерда эреже бузулду, себеби оюнчулар майданын сыртына чыгып кетишти да. Мына эми кайрадан таймаш жерден улакты алып кетүү. Баягындай эле Болот Улуазим 2-номерде Скөл облусунун чабандеси. Анын жанында 7-номерде турган Ош облусунун чабандеси Жаныбек Каримов. Сол жагынан такымга баскана калды. Сол жагынан бас 7-номердеги Каримов дагы атаандашын каттуу көзөмөлгө алып, ай. Мына оюн дагы майдан сыртына чыгып кетти. Азыр кайрадан айып аянчасынан башталат. Оюндун жүрүшүндө убакыт деген көзгө билинбей тынбай өтүп жатат. 10 мүнөттөн ашык убакыт артта калды. Жалпы жарым финалдык беттешүүнүн 2-чи бөлүгү жарымдан өтүп баратат. 2-номердеги көлдүк оюнчу Болот Улуазим менен 11-номердеги Ош облусунун чабандеси Турдугул Абдрахманов. Өкөтөң мыкты көкбөрүчүлөр. Өкөтөң бул улуттук оюнда өздөрүнүн орду бар жигиттер. Ой, ал жагынан өтүш кыйын. Көрдүңүзбү? Улакка жакындата койбостон Азим уулу Болот Улуазим өз кыйла ыкмаларын көрсөттү. Эми 12-номердагы 12-номерда көлдүк оюнчу Айып уулу Тилек алып кетти. Мына Айып уулу Тилек бул дароо азыр орун алмашууга кирген жигит. Ойбу, мына казанды, тайгазанды камалоо. Ой. 11-номердеги Жанболот Ош облусунун. Ай. Кет, мына ыкманы карап коюңуз. Бирок анын атаандаштары оң сол тарабынан кысымга алып ага жол бербеди Тайгазанга. И 11-номердеги Турдугулду булар Тайгазанга жакындатып мүмкүнчүлүк бирүү таштатканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Таштатканга Тайгазанга ташта Азамат. Ой. Мына эми бул жерден оюн башка нукта өтө окшойт. Атын караңыз, 11-номер. Турдугулдун атын караңыз. Ай. Мына адамдар жерин уштап калды, күйөрмандар. Ана түшөт, мына түшөт, улак Тайгазанга түшөт деп. Бирок болбосо болбойт экен, эмне кылыш керек? Бирок Турдугул дале улакты башка бирөөгө берип жиберди. Бирок оюн эрежеси бузулду. Анткени бул жерде Тайгазан алдындагы беттеште оюн майдан сыртынан чыгып кетти. Кызык. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын көкбөр оюнчу чемпионатынын Ош шаарындагы Төлөйкөн айылындагы ат майданына өтүп жаткан орто туш болуп жатасыздар. Азыр жарым финалдык беттешүү Ысык көл жана Ош облусунун ортосундагы
көкбөрүшүлөрдүн таймашы. Мына экинчи номерде Сүкөлдүк Чавендес Болот уулу Азим таймаштын чоң ортосунда. Ал тажрыйбалуу оюнчу экенин беттешүүдө белгилүү болуп турат. Мына 4-чү номердеги Оштук Токтоматов Тынчтык дагы оңой жигит эмес экен. Кандай талаш тарыш болсун, Тынчтык өзүнүн демилгеси менен жиреп кирип барып бир жаңсы кылып атат. Дароо оюндун жүрүшүндө орун алмашуулары болуп жатат. Эч кандай Тайгазанга жакындоого атаандаштары мүмкүнчүлүк бербейт. 2-нчи номердеги Болот уулу Азим келет. 2-нчи номерде Сүкөлдүк Чавендес Болот уулу Азим. Болот уулу Азимге да мүмкүнчүлүк бербей, Тайгазан алдында Ош облустунун кызыл формачан Чавендестери катуу коргонууга өтүүдө. Бир да мүмкүнчүлүктү бербей жатат. 2-нчи номердеги Болот уулу Азим такымга баскан улакты Тайгазанга таштоонун аракетинде. Мына бирок мына Тайгазандын четиндеги таймаш. Тайгазандын четиндеги таймашта кимиси жеңишке ээ болот. Кимиси? Мына жан талашка түшкөн таймаш. Биздин азаматтар көрүүчүлөр дагы ордунан тура калып жаткан силер көрбөй атасыздар. Жалпы телекөрүүчүлөр бул жерде дагы кызуу оюнга машырланган көрүүчүлөр дагы бир ордунда тура албай калышты. Тайгазандан алыстап азыр оюн майдан сыртынан чыгып кетпегейле. Мына 10-чу номердагы Абдыш уулу Урмат дале улак жерге түшүп кетти. Эми айып аянтчасынан кайрадан оюн улантылат. Улуттук оюндун классикалык спорттук оюндардын түрлөрүнүн айырмасы башка. Мына биздин Кыргызстанда спорттун 2 түрү бар. Классикалык түрү жана улуттук оюн түрлөрү. Улуттук оюн түрлөрүндө кыз кумай, аламан байге, жорго салыш, анан дагы эң бийиги көкбөрү, улак тартыш оюну. Бул оюнга анча-мынча киши ойномок турбай даап карай албайсың. Аттын сүрүнөн Чавендестердин жер дүңгүрөтүп чаап баратканын көрүп отур эле мына жакта туруп. Денеңиз дүркүрөйт. 7-нчи номердеги Ош облусунун Чавендеси Жанибек Каримов. Ал эми 8-нчи номердеги Көлдүк Чавендес Жаныш Конушбаев экөө азыр улакты кимиси жерин алып кетет. Жаныш Конушбаевдин атын караңыз, Көлдүк Чавендестин атын. Эч кандай жолото койбой, өзү дагы бир топ албурлуу жылкы экен жаныбар. Алып атат, жок оң жагынан эмес, сол жак. Такымга басты. 8-нчи номердеги Жаныш Конушбаев. Мана Тайгазандын тегерегиндеги таймаш. Тайгазандын тегерегиндеги таймашта кимиси эми Тайгазанга жакындап калды. Караңгар. Кана, ойбой. Жакшы. Кудай сактап
жаракат алышкан жок. Аттын жалы аны минген адамды сактайт деп бекерин айтпайт, бирок 4 номердеги бул жерде Айбек Сапарбаев бир аз жаракат алып калды окшойт. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи бөлүк аяктады. Бирок Тайгазандын тегерегиндеги таймаш ушунчалык курч болгондуктан айрым адамдар бир аз болсо дагы жаракат алып калды окшойт. Мына сиздер жогору биз айтып өткөндөй, жарым финалдык беттеште Ош облусу менен Ысык-Көл облусунун көкбөрүчүлөрүнүн ортосунда мелдештин экинчи бөлүгү аяктады. Жалпы жонунан алып караганда 1-0 эсебинде Ысык-Көл облусунун чабандестери алдыда баратат. Жарым финалдык беттешүүнүн экинчи бөлүгү дагы аяктады. Телегөрчөр, биз жарым финалдык көрсөтүүнүн 3-чү бөлүгүн сиздерге сунуштайбыз. Жогоруда сиздер маалым болгондой, Ысык-Көл жана Ош облусунун көкбөрүчүлөрүнүн жарым финалдык беттешүүсү. Эсеп 1-0 боюнча өзгөрө элек. Алдыда Ысык-Көл облусунун чабандестери. Кыргыз Республикасынын көкбөрү боюнча чемпионаты Ош жергесинде өтүп жатат. Мына бир жума оюну ушул жерде өтүп жаткан оюнда Кыргызстандын 7 областынан Бишкек, Ош шаардарынан атайын командаларда келишип, өздөрүнүн спорт чеберчилигин көрсөтүштү. Албетте, бул өтүп жаткан оюн Доорубуздун залкар жазуучусу, кыргыз элинин сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине багыттап өтүүдө. Демек, маданий спорттук оюндар бүгүн биздин жалпы телекөрүүчүлөргө, көрөрмандарга тартылып жаткан учур. Оюн азыр ортодон башталууда. Албетте, жарым финалдык беттеште ушул эки облустун оюнчуларынын жеңиши кимиси болсо жол ачат, анткени Чүй обласы финалга чыкты. Ал эми Ысык-Көл менен Ош облусунун көкбөрүчүсүнөн ким чыгат? Жеңген команда финалга чыгат. Мына ортодогу Таймаш, экинчи номердеги Болотулуу Азим, ак көк формачан Ысык-Көл облусунун чабандеси. Ал азыр көкбөрүнү бирөөгө алдыра койбой турат. Эгерде ыңгайбаса өзү дароо илип кетет. Ына, мен айткандай башталды. Ал эми 7 номердеги Оштук чабандес Жаныбек Каримов дагы аны менен
тең жарышта, тең тайлашта тартышып бараткан учура. Тайгазанга жакындоонун аракетинде бирок анын каршылаштардагы мүмкүнчүлүк бербей жатат. Эч кандай. Ой. Oyun майдандан чыгып кетти. Эреже бузулду. Эми айып аянтчасынан oyun улантылат. Мына эми ким жерден улакты алып чыгат. Эки команданын өкүлдөрү келет азыр. Бирөө келди, Скөл облусунун оюнчусу турат. Чабандес 7-нчи номердеги Жанибек Каримов. Ал эми эмне болду? Калыс оюнду токтотуп калды. Калыстар бүгүн көп кызмат кылып жатышат. Көкбөрү Кыргыз Республикасынын Федерациясынын өкүлдөрү бир топ кызмат өтөгөнүн айта кетиш керек. Мында калыстардын дагы салымы чоң, жакшынакай оюнду маданияттуу түрдө oyun деңгээлин көтөрүү түрүндө өткөрүп жатууга ар бир оюнда, ар бир минутта алар байкоо жүргүзүп турушат. Мына калыстар тобунда Асылбек Шерибаев, Алмаз Чотов, ошондой эле Токторбек Ажыгуловдорду атап кетсек оң болор эле. Булар ар бир оюн жүрүшүнө чоң салым кошуп, тынч татынакай өткөрүүгө өздөрүнүн бай тажрыйбаларын көрсөтүп, сунуш кеңештерин айтып турушуда. Да азыр таймаш. Улакты ким жерден илип алып кетет? Мына эки азаматтын ортосунда ким улакты илип ала алат? Жок. 8-нчи номердеги Скөл облусунун чабандеси Жаныш Конушбаев. 7-нчи номердеги Жанибек Каримов Бош облусунун чабандеси. Кана калыстын байкоосундагы көзөмөлүндө турат. Кылдай эреже бузулса оюн токтотулат. Кана. Жетпей калды. 8-нчи номердеги дароо оюндун жүрүшүндө орун алмашуулар болуп жатат. 2-нчи номердеги Болот уулу Азим азыр Болоттон дагы анын минген аты оюндун бүт ыкмаларынын тартибин өздөштүрүп алгандай сезилет. Мына жерден улакты еңип жатат. Болот такымга басты. Кетти Азамат Тайгазанды көздөй баратат. Тайгазанды. Так. Болотко мүмкүнчүлүк беришпеди атаандаштары. Мына аут болуп, оюнчулар майдан сыртына чыгып кетишти. Мына ошондуктан азыр оюн айып аянтчасына улантылат. Ушул жака келе атышат дагы. Азыр улакты жерге таштап, ушул жерден ким илип кетет? Азыр калыстар ушул көрүнүштү баштайт. Ана 8-нчи номердеги Көлдүк оюнчу менен 1-нчи номердагы Ош шаарынын чабандеси Улан Таштанбеков. Караңыз. Эки тең бир тараптан болуп калды. Бири оң жактан, бири сол жактан тартып атат. Эки чабандестин кимиси мыкты алып келет. Ой, Азамат. Мына эми башталды. Эми кармаш эми башталды.
Tayqazанға жет таштайды. Таштайды. Мүмкіншілік болуы. Мына осында қалды. Болмай қалды. Хуп. Бербеді. Так, алып кетсек алып. Айрықша Тайқазанның тегерегіндегі таймаш өте қатты болса. Ушул жерде жан анық албай Тайқазанға таштайым деді. Анатандаштары жан анық албай таштатпауға әрекет қылуда. Мана ең ойындың шегіне жетіп қалғаны үшірі. Мына бір ойын майдан таласынан шығып кетішіп ойыншылар ережені бұзышты. Азыр қалыстар айып аянчасынан башта рұқсат берді. Көкбөрін алып келіп азыр айып аянчасына ташта алды. Ебі жерден ким алып кетеді. Ой. Екінші номердегі көлдік ойыншы Болотулы Азим. Азим көп тәжірибалы чавендес. Ал Қырғызстанға белгілі чавендес. 7-ші номердегі Оштық чавендес Жанибек Каримов. Мына екі өтің бірін аңдып, екі өтің бірін қайсыл өңітті, қайсыл начар жақтарын біліп алса, ошол жағынан үстемдік қылуға әрекет қылышыда. Қараңыз, ал жағынан, бұл жағынан тозып тегі Азимдің аты, Болотулы Азимдің аты. Бұл қадимкі адамдарда ақылды жануар. Емі улақ тартушылар алмашты. Майданға 7-ші номерде көлдік чавендес Асанов Бекзат. 11-ші минутта Жанболот Қалдыбаев. Так, башқадан. Аты төгеліп көрдіңіз бі? Ат төгеліп, жерден сұрып баратқан ұлақты қайра қалтырып қойды. Аттар деле, жылқы жануар деле бұл ойынның ықпаларын біліп бүткендей. 10-ші номердегі Оштық чавандес Баяман Ниязов. Баяман Ниязовтағы белгілі чавандестерден Көкбөр ойынша бұл жігітіндағы ысымы бір топ көрермандарға малым. Анткені Баяманды дағы ойындағы өзінің ықмалары бар екенін көрушілер жақсы білет. Қапылеттен ортаға таштады ұлақты. Қалыстың айтусы ойынша. Жетпет. 11-ші номердегі Тұрдығұл Абдырахманов, Ош облысының чавандесі. 2-ші номердегі Болотулы Азим, Ысыкөл облысының ақ формадағы жігіт. Азим Қырғызстанға белгілі улақшылардан. Алеме Тұрдығұл Абдырахмановтағы оңой жігіт емес. Азимдің минген аты таптағыр улаққа жақындатпайды чавандесті. Қараңыз, жөн ғана қайтарып жақындата қойбайды. Ешқандай мүмкіншілік бербесе, Азимдің аты қандай мүмкіншілік болса дағы бұтыменен улақты тевелеп, аға мүмкіншілік бербесе, аты дағы чавендестің өзі дағы. Азыр қараңыз, ат улақты тевелеп алған.
başka almaşıldı, başka çavendestler girdi. Ulaktı yerini alış boyunca birinci numerdeki Ulan Taştanbekov Oş oblasının çavendesi. At Canıvar'da Ramzi. 8. numerdeki Konuşbayev Canış. Hiç bir at ulaka atandaşın жақындатпайды. Ушунчалык дагы митайын болот, Ой, жануар. Жөн гана эркин erkin gana көрсөтүүдө, erkin gana ары бери bastırıp ulaka atandaşın жақындатады. Hem kийинки çavendestler Kölden 2. nomerdeki Bolot Ulu Azim dagı ele. Bolot'un Ulu Azim'in minген atı abdan күчтүү at ekeni belgilүү. Мына караңыз, бул кетпестен атандаşın ордунан козголуп да койбостон тосуп турат. Ал жагынан улакты жерин алайын десе, ал жагын өткөрбөйт, бул жагынан алууга бул жагын өткөрөт. Жөн гана жылкы жаныбар убакытты өткөрүп тосуп турат. Ким бара алат? Караңыз. Ким бара алат? Кандай ыкмат алып кетиш керек? Бирок анын ар бирине жол бербей гана атат. Bolot Ulu Azim жөн гана убакытты өткөрүп өзүнүн пайдасына алып баратат. Эми дагы жаңыдан келишти. 8. номердеги оюнчу Жаныш менен 7. номердеги Жанибек Каримов. Ош облусунун çavendesi 7. номердеги 8. номердеги oyuncu Ысыкөл облусунун çavendesi. Аттардын кыйындыгын караңыз. Дайым ушундай oyun мелдештерде катышып жүргөндөн алар коргоно билүүнү дагы, чабуулдагы ыкмалар дагы жакшы өздөштүрүптүр. Эч жолотпойт, караңыз. Тиги ак боз атты бул жагынан дагы, тиги жагынан дагы улакка жакындатпай атат. Эч жакындата койбоду. Кайрадан Bolot Ulu Azim түштү. Аты тебелеп алдыра койбойт. Аты тебелеп атат. Azim жөн гана аты менен улакты тегеректеп жакындата койбой атат. Эми жөн түртүп коюп, эми Azim жерден ал улакты такымга басуунун аракетинде. Андай болбош. Кыйын болуп калды. Азыр калыс бул жерде оюнчуларга өзүнүн кеңешин айтып атат. Ана тартыш. Мына кайсыл аттын күчтүүлүгү, чавендестин мыктылыгы ушул жерде билинет.
Takımga бекен басты. Экинчи номердеги Болот Уулазим. Сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын Көкбөрү боюнча чемпионатын көрүп жатасыздар. Жарым финалдык беттешүү Ысык көл жана Ош облусунун улакчыларынын ортосундагы оюн жүрүп жатат. Эсеп 0-1 Ысык көл облусунун чабандестери алда. Алар ак көк формачан, ал эми Ош облусунуку болсо сиздер билгендей кызыл кочкул формада. Мана Тайгазанга жакындап калды. Эгер оюнчулар майдандан чыгып кетпесе эле, бул тайм ашуулантыла берет. Оюнчулар майдандан чыгып кетти. Эми мындан ары калыстардын көрсөтмөсү боюнча айып аянтчасында улантылат. Оюнда бүтүп калды. 3-чү бөлүк аяктап калды туугандар. Жарым финалдык беттешүүнүн акыркы бөлүгү жүрүп жатат. Ош областынын көкбөрүчүлөрү менен Ысык көл областынын ортосундагы көкбөрүчүлөрдүн мелдеши. Айрышкан каттуу оюндун 3-чү бөлүгү соңуна чыгып баратат. Эсеп 0-1 Ысык көл облусунун чабандестеринин пайдасына баратат. Дагы эле убакыт созмой, анткени жерден улакты илип кетүүгө атаандаштар жол бербейт. Убакыт өтүп жатат. 8-чи номерде көк формачан оюнчу. Мына көрдүңүздөрбү? Оюндун жарымында эле тиреш менен өтүп кетти. Анткени эки оюнчулардын аттары ушунчалык көнгөн, ушунчалык бул ыкмага өздөштүрүп алышкан. Көкбөрүгө атаандашын жолото койбойт. Мына караңыздар. Канткен күндө дагы бир жага кетип калбайт. Бир аз болсо дагы улактан алыстабастан аны тегеректеп атаандашын жолотпойт. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер маалым болгондой, жарым финалдык беттеште Ош облусу менен Ысык көл облусунун улакчылары беттешти. Эсеп 0-1 эсебинде Ысык көл облусу жеңишке жетишип, алар финалдык бөлүккө чыгышты. Демек, финалда Ысык көл облусу менен Чүй облусунун командасы беттешет. Ушуну менен биз Ош шаарындагы Төлөкүн айылындагы ат майдандан өзүбүздүн репортажды көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.